Демек, бүгін иншалла қол алдындағы адамдар турасында. Мысалы bir адам иштеткен болса, ошонун акысы турасында кандай болуш керек? Эми акыйкаты субханалла сиз менен биз туура түшүнүшүбүз керек. Кээ бир адамдар менен кол астында десе мындай туура эмес түшүнүп алышпасын. Эмне үчүн мындай айтып атабыз? Анткени албетте бирөөнүн алдында айлыкка иштеп атсаң деле ошол адамдын кызматкери болосуң, туурабы? Аны эми биз Алла Таала бизге бир кандай бир бийлик берген болсо, байлык берген болсо, ошол байлыкты негизинде эмнеге иштетүү керек деген суроо турат дайымачы. Демек ошол авалки авамды айтканда эл журтка колдонгон жакшы болот экен. Ошондой эле мүмкүн болсо мамлекетте эгерде колунда бар адам болсо, завод, фабрика жанагындай бир элдерге жумуш пайда кыла турган бир ишканада аша турган болсо, бул шариятыбызда дагы сооптуу болуп эсептелет. Сооп үстүнө сооп. Биз баягыда эмеге бардык, Жалал Абадка барган Двойняшки деген эмеге бардык. Өзүнчө кондитерский бир фабрика бар экен. Анан ал жерде өзү эмеси ээси өзгөчө бир аябай жакшы адам экен. Эми кимге кандай экен билбейм, бирок бизге жакшы мамиле кылды. Ошол жерде өзүнүн кызматкерлерине, жанында өзүндө иштеген кызматкерлерге дайыма иман сабагын айтып турат экен. Бул жердеги дамылаларды апарып, сүйлөшүп, ушуну алып турат экен. Анан жамаатты ошол жерде иштеп аткандар арасында такыр башкача экен да. Мындай сонун бир башкача аура бар экен да. Эми бул адамдан сүйлөшүп келгенде айтып атат, ушу мен акча да берип атам, жумуш дагы берип атам, акча да берип атам. Анан эми кыяматта Аллах Таала менден сураса, мен жооп беришим оор болуп калбасын деп буларга иманды дагы атайын айтып атам дейт да. Муну карасаң өсүп өнүп атат да. Мен мисалы кээ бир жерлерде биз намаз окуганы барган, тамак ичкен жерлерге барсаң, мисалы ошол кафелердин ичинде деле жанагы бир эмелер бар, намазканалар бар. Анан мен байкадым да, кайсы жерде кафе болуп, ошо намазканасы болгон болсо, ошол кадимгидей эле дүркүрөп өсүп, кадимгидей башкача өсөт экен да. Анткени себеп эмне үчүн? Момунга бир мусулманга шарт түзүп берди. Ошол мисалы көчө чоң организацияга барганыбызда дагы ошол эле мындай намазкана ачып коюптур да, же Кураны бар. Намаз убактысы болгондо ишкерлерди кадим кое берет экен. Бирок ишкерлер дагы мындай иштеп аткан кызматчылар дагы ошону туура колдонуш керек да, туурабы? Кандай? Барып тезтик менен намаз окуп, тезирээк келип жумушуна туруш керек, туурабы? Бирок шарттар түзгөн жерлердин баарын көрдүм, өсүп өнүп аткан. Ошол себептен машалла биз эң биринчиси билишибиз керек экен да. Бай болдуңбу, демек машалла ушундай бир момундарга шарт түзүп бериши керек экен. Кээ бир ишканаларда сакал койсоң албайм деп чыккандар бар экен, аз делечи. Кээ бирлер бар экен, намаз окуй турган болсоң мен ишканам иштебе дегендер бар экен. Эми мен айтат элем, андай жерден эгерде динибизге тоскоолчулук кыла турган жерлер болсо, ага иштебеген жакшы. Канча акча көп боло турган болсо дагы, ошол тоскоол боло турган жерде, динге тоскоол болгон жерде иштебей бериш керек. Ошону айген эле ачып коюш керек. Бул жерге барсаңар, силерди намазга тыят депчи. Эмне үчүн? Анткени сени Алла менен болгон мамилеңде сени үзүп аткан болсо, анда эмне кылыш керек болот? Аны айтыш керек сөзсүз. Бул жерде иштеген болбойт экен деп. Пайгамбарыбыз айтып аткен, бир күнү Абу Зар радиаллаху анху бир кызматкерин мындай бетине уруп ийген экен. Пайгамбарыбызга барып даттанышканда, намаз окуган кызматкерлердин жүзүнө урбагыла, өзүңөр жеген тамактан бергиле, жана өзүңөр кийген кийимден кийгизгиле деп айткан экен. Эгерде ал силерге жакпаса, анда ал кызматкерди бошоткула деп айткан экен. Мындай айтканда уже бүттү, фундаментальный нерсе пайда болду уже. Демек, ошол кызматкер алганга, кызматчы алганыңда анын укугу бар экенин унутпагыла. Дайыма качан бир кызматкер алып турган болсоңор, иманын карап алгыла. Түшүнүп атабыз? Иманын. Эми демек ошо намаз окуп аткан болсо, аны кордобогонго аракет кылыш керек экен. Бул авалки Меккедеги риваят болушу мүмкүн. Анткени себеп Меккеде кээ бир эмелер мындай жана эме болгондо, көбүнчө капыр болуп, анан мусулман болуп, бирок баягындай десем, илгерки адаты бар эле да, мындай колуна кызматкерлерге мындай үстөмдүк кылуучу, ошол нерсени кылып ийиши мүмкүн. Эми Абу Зар Гыфари жөнүндө айтыла турган болсо, анда субханалла ал адам Мединада болот. Бирок ошондой болсо дагы бир кызматкер алсаң, аны кордогонго шарият тыюу салат экен.
Бул бир. Экинчиси, бир сонун нерсени унутпагыла. Эгерде бир адам өзүнүн ишканасынын алдыга жылышын кааласа, ишкана эмес, мындай баардык эле жашоодогу, өзүнүн жашоосунда алдыга жылууну кааласа, анда лидер болуп, же болбосо бир компаниянын босс болуп да коебуз. Босс деген сөз менен шеф. Жаңы кырдап атам шефим деп чыгат атпайбы? Шефим балыгы дегендей. Мындай бир жерде бир жакшы бир ишкананы башкарып алдыга жылжып кетем десең, анда ошол ишти ким менен иштеп аткан болсоң, ошолор менен табакташ болуш керек. Түшүнүп атабызбы? Эч качан ошол өзүнүн кызматкериң ал колунда жок, ал 50.000 сомго, 100.000 сомго сени менен тамак айлыкка иштеп атат. Сен эми эмнекен анын түйүндө 60.000 доллар Rolex'иңмен мактанба. Өзүңдүн субханалла жанагындай бир 100.000 сомдук костюм-шумга мактанба. Анткени мактана тургандар бөлөк болот. Албетте субханалла баягы бир форумдарга барсаң жөнөкөй болуп кийинип алып барыш керек эмес, эгерде бизнесмен болгон болсоңчу. Бирок өзүңдүн кол алында иштегендер менен тамак жесең да бул сүннөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам некен ахли суффа менен, ошондой эле кедейлер менен, кызмат кылгандар менен барып, ошол менен отуруп тамак жеген экен. Дагы бир жерде чоң аалымдардын бириси айтат, качан бир жерде жумуш иштеткен болсо, ошол жерде ошол аалым бар, алар менен отуруп, молдоштогон отуруп, ошолордун тамактарын жейт экен. Эмне үчүн десе, анткени дейт, булардын тамагы адал дейт да. Адал тамак күч кубат берет экен. Көрдүкпү кандай нерсе? Адал тамак күч кубат берет экен. Пайгамбар айтып аткан, эми өзүңөр жеген тамактан бергиле дейт кызматкерлерге. Баягыда бир суроо болду. Мен кишилерди иштетем дейт. Аны иштеткенде мен бирөө менен барып сүйлөшөм. Аны менен сүйлөшүп келип туруп, бияка мындай дагы сүйлөшүп туруп, башка жумуш адамда ортосунда разница салып, мен субханалла тамактанам. Бул ушул нерсе шариатта күмөндүү нерселерден болуп эсептелет. Эмне үчүн? Анткени сен бирөөгө барып 600 сомдон сүйлөшүп келип, буну 200 сомдон иштетишиң, бул күмөндүү нерсе. Уже бул күмөндүү тамак болот. Эми арам деп айткандан алыс болуп атам. Анткени сен бул менен сүйлөшкөнүңдү, буну сүйлөшкөн айтып, мен ушунчадан сүйлөштүм. Анан 500 сом себер мен 100 сомдон жумуш тапканым алайын деп экөөнүн ортосунда ыраазылык болсо, ошондон адал болуп баштайт да. Адамдар азыр көп нерсени туура эмес кылып атышат. Мен мына көчөнүн эле бир эмени атам. Азыр Кыргызстанда көптөгөн байлар банкрот болду. Жаман банкрот болушту. Эмне үчүн болду? Кичинекей бир жерге садака кылып кой десе, 5 миллион, 10 миллион доллар бар адамдар эмнекен зыккындар моңтип кысылып отурушкан болчу. Кыргызстанда ушундай бир сомду садака кылганды, бир сомду субханалла бирөөнү берип койгондон эме болот эле, Алла Таала субханалла эмнекен сууну сууга деп алып салды. О, бир белгилүү бир икая бар. Хасан эль-Басри рахимулла бир күнү кемеге түшүп кетип баратса, бир дрессированный мартышка деп коебуз го. Ошондой бир мындай жанагындай цирк деп коет. Муну шут деп коет эле. Ошондой бир адам жанына алып келиптир. Бирөөз көзүнөн өткөтсө эле кыйкыр ызычы болуп калыптыр. Ой, эмне болду десе, караса баягы мартышка бир адамдын капчыгын, бир анда турган жан баштыгын көтөрүп туруп мачтага чыгып алыптыр. Башына чыгып алыптыр тиги жерге. Анан ээсинин колуна түшүр, алып кел, мен акчамды алып келсе, баягы мартышка мынтип ачып, шашпай. Анан бирөөнү тиге шырытып, бирөөнү суурдат экен да. Аллах акбар. Хасан басымда карап күлүп калат дейт. Так, суунуку сууга кетип атат дейт. Анан баягы декен, эмне деп атасың десе, баягы эми Хасан басы олий адам да. Алла көрүп туруп унутпа деген. Сен сүт саткычы экенсиң. Сүткө дайыма суу кошчу экенсиң дейт. Сүтүктүгү кайтып, суунуку сууга кетип атат деген. Көрсө жашоодо ушундай экен да, кайсы нерсе адалдан болбогон болсо, кайсы нерсе адамдарды алдаган болсо, кайсы нерсе адамдар үчүн кылынбаган болсо, ал суунуку сууга бир күн болсо, бир күн Аллах Таала мынтип шыптап шыпырып алып кое берет экен, билесиңерби? Баардык адамдарга эле байлык сиңе бербейт. Жулунсаң дагы, анткени кулла юсибана илля ма катабаллаху ва маулана ва алаллахи фалятаваккал муъминун. Аллах Таала эмнени жазып койгон болсо, кайсы нерсени андан ашып адам кете албайт. Жулунсаң дагы, ошол себептен кол алдында иштеп аткан адамдарга премия бергенди, ошолордун көңүлүн алганды, алар менен жакшы мамиледе болгонду силер мойнуңарга алып коюңуздар. Мындай дайыма өзүңөргө
биринчи приоритеттүү нерсе катып отуруш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Мен жана айттым эле го, эң жакшы коротуп турган акча кимге эле? Үй бүлөсүнө туурабы? Эң бир жакшы коротуп акча үй бүлөсүнө. Эми жерде пайгамбар айтат, ошол өзүңөрдүн кол астыңызда адамдар менен кошо тамак жегиле. Анан кийим кийсеңер кийингиле дейт. Баягы чоң бир эме болгондо бир бала менен сүйлөшүп калсам айтат, устаз дейт, мен ишканам бар. Анан жылына ушул ишканамдан түшкөн нерсе бир адамга бир машина же болбосо бир жер же болбосо бир үй алып берип атам дейт. Ушул меники садака болобу дейт. Машалла деп атам. Бул садака эмес, бул садакатыл жария болот. Өлсөң дагы иншалла ошол үйдө канча жашап жыргаса, канча адам ошонун үстүндө жүрсө, ошонун сообу сага келе берет. Бир сонун бир мындай кандай десем, бир жакшы бир амал бар туугандар. Биз баарыбыз жадныйбыз да. Кыргызча андай эле. Биз аябай сараңбыз да. Биздин сараңдыгыбыз өзүбүздү эле кууратат да. Эгерде ушул өзүңдү жыргаткың келсе, өзүң субханалла жакшылыкка жеткиңде, жакшылык менен дайыма бөлөнүп жаткың келсе, анда бүгүндөн баштап бирөөнө берип башта. Анткени бир күн болот, кордук боло турган убакытта ошол эмнекен, о калкан болуп тозоктон сактайт. Анан иншалла Кудайым насип кылса, бейишинчи касыр канчадан жакшылыктар болот. Мираджи Набават пайгамбарлардын ме'ражы туурасында келген китеп бар. Эски китеп, аябай сонун китеп. Ошондо пайгамбарыбыз тозоктун ичин көргөн болот. Тозокко киргенден кийин Жабриэл периште бардык нерсени тозоктун ичинен көрсөтөт. Тозокко кире турган убакыттагы бир акыбал жагат да магачы. Тозок ушунча ысык болгондон кийин бардык периштелер, бардык ошо асман жердеги болгон макулуктардын баардыгын пайгамбар тозокту көрөм дегенде чочуп кетишти. Анткени тозокко кирсе күйүп кетиш коркунучу бар болчу да. Аллах айтып аткан Жабриэлге киргизгин. Жабриэл периште тозокко киргизердин алдында тозоктун периштеси эшикти ачканда колуна мындай кичинекей бир мындай чөйчөктүн ичинде суу мындай жылкылдап турган тозоктун ичине чачып ийгенде тозоктун ичи салкын, адамдарга салкын болуп калат. Пайгамбар таң калып сурайт, ey Жабриэл, сен эмне кылдың десе, айтат, мен ушул сенин тозокко бейишке кире турганын укканда дейт. Мындай айтканда тагдыр китеби жазылып аткан мезгилде адамдар жара электе 50 000 жыл мурун болот бай. Адам жара элек болчу 50 000 жыл мурун тагдыр жазылып атат. Мен ушул нерсени окуган элем дейт. Тозокко бейишке кирет. Ошондо анын тозокту өчүрө турган бир нерсе бар. Ал адамдын чын жүрөгүнөн кылган тообасы. Чын жүрөктөн кылган өзүнүн Кудайга, Алла, мен тооба кылдым деп көзүнөн чыккан жашы дейт. Мен ошо адам атадан баштап акыркы пайгамбар сага чейин бүткүл пайгамбарлардын, салих адамдардын мынекен ушул жаштарын чогултуп отурдум. Качан кирерде мен ушуну чачканда тозок салкын болуп калды дейт. Карагандай нерсе. Айтайын деген нерсем, Аллахтан коркуп тооба кылып ыйлаган жаш тозоктун отун эч качан жандырбайт, билесиңер. Тозокко кирген адам кирсе дагы тозокто азап кыла албай калышы мүмкүн. Көп ыйлаш керек. Алладан коркуп көп ыйлаш керек. Күнөөгөлөргө тооба кылышыбыз керек. Анткени күн өткөн сайын эртең кылам дегенде адамдын гарантиясы жок турабы? Эми пайгамбар тозокко киргенде бүт азаптар көрсөт, анан караса асманда бир сундук, бир сандык илинип туруптур. Кандай сандык десе, ушундай чоң бир сандык экен, эми акылым жетпейт, сүрөттөй албайм. Анан пайгамбар айтат, ey Жабриэл, бул эмне сандык десе, мен акылым жетпейт, билбеймин. Аллах айтат, киргизген сундукка дейт. Сандыкка киргизген. Анан пайгамбар сандыктын ичине кирсе, бир адам бар экен. Тозоктун ичинде сандык экен, анда бир адам турат экен. Аллаху акбар. Баядан сурайт экен, Аллах ушундай жайгаштырды, мен ушул жердемин дейт. Билбейм эмне үчүн экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи Аллах айтат экен, ey Мухаммад, бул ушундай бир адам дейт. Бул капыр. Ким экен? Бул капыр дейт. Бирок ушундай капыр эле дейт да. Ар дайым субханалла, кол алдындагы бир да адамга оорчулук көрсөткөн эмес дейт. Бир ошонун урматына дейт, мен тозоктун ичине жай жасаттым дагы ушунча салып койдум дейт да. Тозоктун ичине бейиш. Эми Кудай сактасын, наузубилlah, менен биз
Азыркы заманда кээ бирлерибиз кичинекей бир дүйнөгө келип калган болсо, могу пайгамбарыбыз айтат да, кол менен жаңсап калчы дейт, мындай жетиштүү дейт сен тозокко кирериңе. Кел калчы барачка дейт го. Берчи кел калчы. Бул жерде тура калчы дейт го. Барачка. Ушул эле жескен да, мындай эле. Жетиштүү дейт адамдын тозокко түшүп калышына. Чытабызбы? Жөнөкөй болуу, кичипейил болуу, мусулмандын бул Аллах мусулманга берген бул жакшылыгы. Сиз менен берген жакшылык. Мен кээ бирлериңерге айтып атам, сөгүнбө деп коем, сөгүнбө. Кадимкидей адамга ушундай нерсе бар да, адамдын жаман амалынын асыры мындай, жанагы тамеки чеккен оозун сасыгы калат го, туурабы? Ошондой эле адамдын жаман адебинин сасыгы болот, билесиңерби? Ошол кадимгидей сезилет. Периштелер тургусу келбей калат. Шайтандар дос кылып алат. Демек, машалла жакшы адеп, жакшы ахлакты машалла өзгө туталы. Жөнөкөй адамдар бул дин өскөнөн өсүп кете берет, билесиңерби? Анда байлык болбойт, бийлик болбойт, эч нерсе болбойт, бирок жөнөкөйлүгүчү байлыкы бар, бийлиги бар адамдарды Алла чөгөлөтөт. Унутпагыла. Аракет кылабызбы иншалла? Точно аракет кыласыңарбы? Эмнеге аракет кылмай болдуңар? Машалла, машалла, машалла. Байлар кызматчыларыңарга жакшы мамиле кылгыла. Ал эми бир ишкердин алдында иштеп аткандар анын жашоосуна кыянат кылбагыла. Түшүндүңбү? Бул ушундай нерсе. Бирөө-бирөөнү кыянат кылбасын, иншалла береке болот. Амин. Субханакаллаху хамдaka anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Аллахым баарыбызга ыйман хидayet берсин.